Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Маектеше турган учурга дагы келдик. Бүгүн өзгөчө дагы бир күн экен дегенибиз, бүгүн банк кызматкерлеринин майрамы. Тарыхына кайрыла турган болсок, 1993 жылы дал ушул күнү улуттук акча бирдигибиз сом жүгүртүүгө киргизилген. Мына ушул өңүттө биз бүгүнкү күндөгү финансылык сабаттуулук боюнча жана ушул банк системасы боюнча айтор ушул биздин валютанын тегерекчетинде дагы кеп кылуу үчүн конокторубузду чакырганбыз. Азыр Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдраев агайыбыз менен маектешсек деп турабыз. Агай, кутмантаңыз менен. Майрамыңыз менен куттуктайбыз агай. Рахмат. Силерди да куттуктайм. Бул майрам только банк системасы эмес, бүт кыргыз элинин майрамы болуп атат да. Ооба. Ошондуктан силерди да куттуктайм. 30 жыл оңой жакшы эмес да. Ооба. Эгемендүүлүк 32 жыл болсо, быйыл Кудай буйрса, 30 жыл уже бул деле чоң эле срок болуп атат. Эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол кыргыз сомунун пайда болушу, жүгүртүүгө киргизилишинин маанисине токтоло кетсеңиз. Эми мен банк системасына 92-жылы келдим. Шарипа Садбакасынын мен биринчи мугалимим, АКБ Кыргызстан жетекчиси болчу. Чакырып, мен көрүп калдым да, кандай акыбал. Мен банк системасынан биз кичине алысыраак болчубуз. Улуттук университетте зав кафедра болуп иштеп аткан болчумун. Банк системага келгенден кийин ошондо түшүнө баштадым, кандай кыйынчылык ошол убакытта бизге туш келиптирбиз. 92-жылы сентябрдан баштап иштей баштаганда, жылдын аягында уже баягы платеждор кыйынчылык болуп калды. Бир өлкөдөн бир өлкөгө ошол жерден пайда болду орус рубль, кыргыз рубль, өзбек рубль деген. Кээ бирде бир өлкөдөн бир өлкөгө которуп атканда чоң комиссиялар пайда боло баштады. Ар кандай мошенничество башталды. 92-жылдын аяктарында. Ошондо как раз өкмөт, биздин биринчи президентибиз, өкмөттүн башчысы Тусмет Чыңгызович анда премьер-министр болуп турган комиссия түзүлүп, Академия науктун анда Турар Койчуевичтин жетекчиси менен бир комиссия түзүлгөн да, изилдегенге. Анан ошо иш башталды. Мен өзүм көзүм менен көрүп калдым да, ошо кыйынчылыктарды биринчиден, орусча айтканда необходимость, уже бул вынужденный болуп калды ситуация. Көз карандысыз мамлекет болгондон кийин бир 2-3 символубуз болуш керек да. Гимнибиз болушубуз керек, өзүнүн желегибиз керек. Улуттук валютабыз. Ошондо мен деле коллегалар, мен деле кесиптештерим ар кандай ойлор болуп атты. Даже кесиптештер эмес, политиктердин арасында да, элдин арасында да, биз кайда, биз кепкенеде өлкөбүз болсо, экономикабыз ушундай болуп атса. Анын үстүнө биз башка элдерден биринчилерден болуп калган болуш керек. Биринчилерден, тем более экономиканын, валюта жөнүндө чыкпайт да. Валюта экономикага байланыштуу чыгат да. Кандай артында эмне бар деп. Ар кандай ойлор чыгып калды, ой пикирлер чыгып калды. Менин эле коллегаларым айтып калды, ошондой эле кыйынчылык болсо анда биз сом кылбай эле долларды киргизбейликпи өлкөбүзгө деп. Ошондой пикирлер. Сын пикирлер да болгон. Сын пикирлер болду. Анан бүгүнкү майрам күнү мен да баягы биз менен чогуу иштеген биздин мугалимдерибизге, биздин ушу сомдун сааттарларына, ушу жардам бергендерге чоң таазим кылып, алардын аттарынды эстеп коюшубуз керек да. Арасында мына мен айтып кетпем, Тусмет Чыңгызович премьер-министр болуп турган. Кемелбек Касымкулович менен Сааналы Мантурович улуттук банктын төрагасы менен Сааналы Мантурович төраганын орун басары болчу, ал өкмөт тең өтүп кетти. Эмин Садыкович Абдуманапов бул кишилер болду. Банк системасын мурунку иштеп жүргөн, бүгүн эртең менен таң атпай Мари Тогбаевна Таранчиева звонить этип куттуктап атат. Ал киши да ветеран, чоң салым кошту ушу валютаны
киргизгенге. Менин оюмча бул кишилерди биз унутпашыбыз керек. Мына Рысбек Шанаевич мен өзүм чогуу иштеген биз университетте да тиги улуттук банктын как раз улуттук валютаны киргизип атканда ал ошо мекеменин жетекчиси болуп турган, валюта управлениянын. Ошо кишилерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Бул кишилерди биз дайыма эсибизде болуп жүрсүн. Анан эмне дейин, мына 30 жылдын ичинде менин оюмча биздин сомубуз эң мындай орусча айтканда твёрдый, уверенный, жакшы бир валюта болуп чыкты. Туура айтасыз. Эмне деген тарыхты башынан өткөрүп келип, анан бүгүнкү күндө мына ушундай бир кадыр баркка ээ болуп атат дейли. Эми азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дал ушул сөзүбүздү улай эле дагы бир мейманыбызды студиябыздан тосуп алып, мына ушул финансылык сабаттуулук боюнча дагы кеп кылалы деп атабыз. Улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча тренери, экономик илимдердин кандидаты Башарат Молдокулова эжекебиз бизде конокто. Жакыныраак отуруңуз эжеке, берейин. Мантаңыз менен, майрамыңыз менен. Рахмат. Кош келипсиз. Майрамыңыз менен. Мына агайыбыз биздин сомдун жүгүртүүгө чыккандагы тарыхын айтып отурат, бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн жолун айтып отурат, кимдер эмгек кылгандыгын айтып отурат. Эми биз ушул акча топтоо бүгүнкү күндөгү бир эң чоң көйгөйлөрдүн бири болду жана көп айтылган темалардын бири болду, бул финансылык сабаттуулук. Ушул боюнча сиз менен маектешели деп атабыз. Акча топтоо боюнча бир жолдорду. Акча деген эмне? Эрежелерди айтып берсеңиз. Кутмантаң барыңыздарга, бүгүнкү майрамыңыздар менен албетте бүгүн аябай жакшы күндөрдүн бири, биздин валютанын жүгүртүүгө киргизген күнү. Бул ага айткандай эң тарыхый маанилүү окуя болгондо. Акчанын негизи, акча бул эмне? Бул азыр акча энергия, ресурс, мүмкүнчүлүк деген толтура определениясы бар. Акча бул идея деп айтсак дагы болот да. Анан эми акчанын 3 чоң мыйзамы бар. Эң биринчи мыйзамы бул акчаны иштеп табуу, экинчиси топтоо, үчүнчүсү көбөйтүү да. Анан биз акыркы 100 жылда, 1917 жылдан баштап акча боюнча бизге сабаттуулугубуз жок болуп, эч ким окутпай. Ошондуктан бир топ аксап калганбыз да, постсоветский стран деп койсок болот. Финансылык сабаттуулук жоктуктан бир топ көйгөйлөр жаралган. Бирок азыркы мына акыркы учурда улуттук банктын, президенттин программасы негизинде элди, жөнөкөй калкты акысыз финансылык сабаттуулук боюнча окутуп келе жатып, бир топ жакшы жыйынтыктар бар. Эми акчаны биринчи мыйзамын баарыбыз билет экенбиз да, акчаны иштеп табууну баардыгыбыз билебиз, аздыр көптүр баары билишет. Бирок экинчи мыйзамын кантип топтош керек, үчүнчүсүн кантип көбөйтүү керек, мына ушул экинчи, үчүнчү мыйзамды көпчүлүгү билбегендиктен көйгөй ошол жерде. Кандай кылып акчаны топтосок болот? Биринчи закону азыр баардык жерде дүйнөлүк тренерлерди айтып атат, 10%-ти өзүңүзгө алып коюңуз, инвестиция келечекке депчи. Бул эми 10% азыраак деп ойлойм, кичине 20-30%-ти алып, өзүбүзгө инвестиция кылып, келечегибизге инвестиция кылып башташыбыз керек. Бул биринчи кадам. Андан кийин акчаны туура бөлүштүрүш керек, туура башкарыш керек, анан туура инструменттерге инвестиция жасаш керек да. Бул дагы өзүбүздүн келечегибиз. Анан биз билишибиз керек, өзүбүздүн бакылаттуу жашообузга өкмөт эмес, депутаттар эмес, министрлер эмес, өзүбүз гана милдеттүүбүз да. Бардыгыбыз өзүбүздүн сабаттуулугубузду өзүбүз аракеттенип, көтөрүп, ошол эле кезде өзүбүздүн жыргал жашообузду өзүбүз түзүшүбүз керек. Анан жанагы акчаны кабыл алуу, сомду кабыл алуу учурунда мына 93 жылдын 10 майында Кыргызстан сомду кабыл алган. Ноябрда, ошол эле жылдын ноябрында Казакстан, анан Өзбекстан өздөрүнүн валюталарын кабыл алганда, бул эң туура ошол учурдагы туура чечим. Мен ошол кезде илимий аспирант болуп, ошол жакта изилденип жүргөндө, анан ага айтканда аябай спорный моменттер, сын пикирлер көп болгон. Бирок аны азыр тарых көрсөтүп атат. Эң туура сонун чечим болгон. Ошол кезде курс кандай болгон? Мисалы 1 сом 200 рубльга деп эметилген да, анан 1 доллар 2 сом болуп кабыл алынган, 4 сом болуп кабыл алынган. Мына ошол менен азыркы учурда деле мисалы СНГ өлкөлөрүнүн арасында сом өзүнүн позициясын кармап келе жатат да. Бул дагы ошол учурдагы легендардуу парламентке, өкмөткө ыраазычылык айтсак болот. Азыркы жаштарга, биздин жашоочуларыбызга эмне дейт элек? Акчаны
абайлап колдонгула дейбиз да. Себеби ошол биздин банкноталарды абайлап колдонбосок аны кайра чыгаруу деле бул бюджетке дагы чыгым кетирет да. Аны Улуу Британиядан печатталып чыгарылып келет. Ошондуктан банкноталарды абайлап колдонгула дейбиз. Анан учурдан пайдаланып айтып коеюн, Улуттук банкта 12 майдан баштап көргөзмө болот. Бизде өзү нумизматикалык музей бар. Ал музейде көптөгөн кызыктуу акча боюнча ошол байыркы доордон баштап акчалар кандай түрдө эле, азыркы учурда кандай болду, акчанын развитиясы боюнча бардык маалыматтар камтылган чоң көргөзмө уюштурулуп атат. Ошону менен бирге эле жакынкы күндөрү ар бир региондордо финансылык сабаттуулук боюнча дагы курстар башталмакчы. Жакшы. Агай, бизде 5000 сомго чейинки банкноталар бар эмеспи? Андан дагы көбөйтсө болобу? Негизи же азырынча чек ушулбу? Азыркы убакытка чейин чек ошо. Жакында Улуттук банктын маалыматы боюнча жаңы купюралар даярданып, азыр ишке ашат. Ал номиналдары эсимде жок экен, 200, 500, анан 1000 сомдук ошондой. 5-нчи чыгарылыш бул азыркы биздин акчалардын чыгарылышы бул 4-чү серия, 4-чү чыгарылыштагы акчалар жүгүртүлүп жатат. Анан эмне үчүн улам акчалар, банкноталар улам жаңыланып чыгарылат? Бул биринчиден жанагы жасалма акчалардын көбөйүп кеткендигинен байланыштуу болот биринчиден. Экинчиден жанагы защитный белгилерди улам жаңыланып, улам татаалдаштырып, анан жаңы жүгүртүүгө жаңы бир үлгүдөгү банкноталар киргизилип турат да. Анан сиз айткандай 2000 сомдук, анан 5000 сомдук банкноталардын ошол защитный белгилеринин идеалдуу болгондугунан, анан биздин орнаменттердин улуттук орнаменттер эске алгандыгынан ал дүйнөлүк көргөзмөлөрдөн жакшы биринчи орундарды ээлеп келе жатат агай. Өзгөчө жана 2000 сомдук биринчиликти алганда, өзүнүн жанагы вертикалдуу түзүлүш боюнча, анан защитный белгилери аябай күчтүү экен, аны подделать почти невозможно да. Мен эмне деп коем, ушунда бүгүн майрам күн да. Ошондуктан мен өзүмдүн кесиптештеримди, өзүм коллегаларымды ушу майрам менен куттуктап коеюн деп атам. Ар кандай сөздөр болот, банк система боюнча, банкта иштеген мен коллегаларым боюнча, мен оюмча биздин иштеп аткан ишибиз көп эле пайда алып келип атат. Мен дайыма эле айтып жүрөм, кичинекей средний бизнес банк аркылуу өнүккөн убагында именно коммерциялык банктар. Анан мына Башарат айым айтып кетпедиби, баягы история, сомдордун историясын. Баягы убагында Прибалтика мамлекеттерди бияка алып коелук, бүт калган өлкөлөрдүн арасында биз биринчи валютаны киргизгенбиз. Ошондо кадр маселеси башка биздин шериктеш мамлекеттерди именно по вводу нацвалюта кичине кыйынчылык болгон. Биздин балдар Национальный банкта иштеген жетекчилер, биринчи зампред письменный деген Украинага барып жардам берген, АКБ Кыргызстанда иштеген Махкам Махмудович, начальник управы валютный, ал Өзбекстанга барып консультант болуп, улуттук валюталарга киргизгенге ошондой бир жардам берип иштеп келишкен да. Ошондуктан биз сыймыктанышыбыз керек. Улуттук валютаны киргизген бирөөнүн асмандан түшкөн бир ой эмес. Бул бирөө рекомендация берген эмес. Бул өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн баягы кесиптештерибиз, өзүбүздүн агайларыбыз, өзүбүздүн специалисттердин башынан чыккан мамлекеттин жетекчилердин ой менен валюта киргизген. Ага ушундай бир политический воля керек болчу. Мен да айтып кетпедимби, ар кандай сөз болгон. Даже мына шериктеш мамлекеттин жетекчилери, биринчи президентибиз айтып кетпеди беле убагында. Даже бир чоң президенттер Акаевка сын пикир айтып, силер эмне ушундай кыйын болуп атасыңарбы, токтой тургула деп ошондой да сөз болгон болчу. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстан бүгүн ар кандай окуя болсо да биз баары бир өнүгүп кетебиз. Бүгүнкү күнү биздин валюта мындай айтсак минимальный девальвацияда. Мына шериктеш мамлекеттерди эле карап көрөлү. Убагында депозиттер
именно могу шериктеш мамлекеттер аркылуу өсө баштаган. Азыр да көрүп атабыз. Мына быйылкы салыштырып көрсөк, быйылкы депозитный базалар 30-40% өсүп атат. Биздин закондор национальный валюта банковская деятельность боюнча эч кандай чек коюлган жок. Биздин валютный регулирование бүгүнкү күндө эң либералдуу СНГ боюнча. Ошондуктан менин оюмча азыркы коюлган экономикага, биздин өнүккөнгө бүт президентибиз коюп атат, председатель кабинет министров коюп атат. Ошонун баардыгы ишке ашат. Ошо валютанын себебинен дагы, ошо биздин ушундай твердый сома, биздин валютага ишенген үчүн инвесторлор да келип атат. Биздин законодательствого ишенгенге да инвестор келип, ушу Кыргызстанга иштегенге макулдугун берип кирип атышат. Ошо биз дагы колдошубуз керек. Дагы бир жолу куттуктап коеюн. Көп жерде айтып кеткен биздин коллегалар жөнүндө айта албай калдым, убакыт чек болгондон кийин. Но жана айтып кеткен кишилер бул менин оюмча валютанын идеологдору, валютаны киргенге аябай чоң салым кошкон. Ошолордун биринчи орунда ошол кишилерди мен чын жүрөктөн банк системасынын артынан, Союз банк артынан куттуктап коеюн деп атам. Ушул эле куттуктоо сөзүн Башар атайымга берели, анан жыйынтыктоочу сөзүңүз. Ооба, бүгүн жалпы эле кыргыз элдин майрамы, себеби валюта менен баардыгыбыз байланыштуубуз. Ошондуктан агайдын сөзүнө толук кошулам. Банк системасында банктык эмес системалардын баардыгынан ошондой эле кыргыз калкыма бүгүнкү сонун майрамыңыздар кут болсун. Кааларыбын валютаңыздар көп болсун, кайгы мұң жок болсун, улуттук валюта, в том числе да, анан улуттук валютага жана айткандай көздүн карегиндей мамиле жасаганыбыз эң туура да. Негизи акча кандай мамилени сүйөт, акча биринчиден тынчтыкты сүйөт, экинчиден тартипти сүйөт дейт да. Ошондуктан тазалыкты аябай ошону сактаңыздар. Анан ошондо үй бүлөлүк бюджетиңиздер дагы сонун болот. Эгерде үй бүлөдө жакшы болсо, анда мамлекетибиз дагы өнүгөт деп ишенебиз да. Бар болуңуздар. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз улуттук валютабыздын жүгүртүүгө чыккан күнүн белгилеп, мына ушул өңүттө кеп кылдык. Ал үчүн бизге конокто Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев агайыбыз жана улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча тренери Башарат Молдокулова келип маек куруп беришти. Ар бирибиздин жашообузда акчанын орду эбегейсиз, андыктан бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз.